Арбаңыздар, урматтуу замандаштар, биздин каналдын катталуучулары. Бул сапарда биздин маегибиз балдарына өмүр тартуулап, чоң түйшүктү мойнуна артып, үзүлгөндү улап, улуулукту, сулуулукту даңазалап, үйдүн куту, түндүктүн түркөгү болуп келе жаткан Талас областынын Кара Бура районуна караштуу Жөөнтөбө айылында 1966 жылы туулган Садыралиева Гүлбар эже жөнүндө болмокчу. Гүлбар эже Фрунзе политехникалык институтунун инженер-технолог адистигин бүтүрүп, өз кесиби менен эмгек жолун Талас шаарынын Талас ресторанында баштаган. Ошондой эле Бишкек шаарына келип, наабайкана ачып, жеке ишкерлик менен алектенген. 11 бир туугандын 9-су. 4 уулду тарбиялап, эрезеге жеткирип, 4 неберенин кучагында мээримдүү чоң апа. 2024 жылы АКШда мекендештер арасында Кыргыз Республикасынын Аялдар кеңеши бирикмесинин мүчөсү болуп шайланып, Даткайым медалы менен сыйланган. Ушул эле жылы Нью-Йоркто өткөн кыз жигиттин оюну Сармердендин жетекчиси болуп, жогорку деңгээлде иш алып барган. Филадельфия кыргыз коомундагы патриот, активдүүлөрдүн бири. Жаш муундар сиз менен сыймыктанып, сизден ар дайым үлгү алып келебиз. Kuş gelmişsiniz, gelin, kirgile. Kaldık, buyursa üşüntüp. Filadelfiya'dan en birinci Datkayım'dın üyüne eşitlenip putluktan gelip atalım. Kırgız göçü. Birlik futbol olsun, oynatma. Öpülür. Vay kanaysın kızlar. Көрүп алып эле кубанып, ошончодон Америкада канча 51 штат бар. Бизден саны көп кыргыздар Чикаго турат, Агая турат, дагы башка жактары бар. Бирок ошончонун ичинен мен билбейм, балким башка жакта айымдарды алганда, бирок биздин Филадельфиядан алып атканы бир өзүбүзгө жүрөк болуп деди да. Çok başkaça olur ki, действительно. Биякта туруп алып биз канча сүйүндүк, кандай сонун болду деп. Анан сразу эле биз кичинекей жааматыбыз менен, өзүбүздүн коллективибиз менен кыргыз көчү деп заметка кылып койдук. Буюрса Гүлбара келсе, жашнакай куттуктап, бир жашнакай окуяларын угалы, бул чоо жайын деп. Анан дагы бир жолу кубанычтабыз, себеби дегенде өзүн айткандай аялдардын көйгөйлөрү көп. Балдары ошол жакта жүргөнү бар. Жосу балдары менен күйөө тияктаган өзү жакта жүргөнү бар. Мына ушундайдын баардыгы бул аялдар кеңешинен алып аткандан кийин ошол жерге мүчө болуп кирген экенсиң. Биздин баягыдан үмүтүбүз дагы илгерилеп калды. Себеби дегенде көптөгөн маселелер чечилет эми. Ошого чоң америкалык айымдар үчүн чоң жөлөк таяк боло турган өзүбүздүн арабызда бир айымыбыз чыгып атат деп кубанып атабыз. Дагы бир жолу кут кылсын, майлуу сүттүү болсун, элге жараган ушундай мыкты айымдардан боло бер. Буга чейин эле Филадельфияда жанагы мен 18-жылы тарткан видеодо айтып атам. Бул капитан биздин кийинки экинчи жанагы орто жамаатка аялдардын арасында капитан деп, анан ошо кыздардын баардыгын алып жүргөнү буга чейин эле сени байкап баалашса болмок. Эми саат ушул бүгүн чыккан окшойт, ушул быйыл. Анан
Кудай аманчылык койсо, ошонун үсүрүн жалпы Америкада бүткүл Америкадагы көйгөйлөр башка Канада болобу, Японияда болобу, Германия, Корея, бардык жакта, Турция, бардык жактагы кыргыз айылдарында бар деп ойлойм да. Мына ошолордун чечилбеген маселелерин бишкектиктер көп сезбеши мүмкүн. Мына сырттан болуп аткан сага окшогон мыкты датка деген нам бекеринен берилген жок деп, баса берилип туруп көп иштер бүтөт деген тилектебиз. Дагы бир жолу кут болсун. Анан эми өкмөт дагы ошол курдаштарың эгер бизден келип сураганда деле биз сени выдвигать этмекпиз да, мындай сунуш кылып алдыга жылдырмакпыз. Себеби дегенде жалгыз бой болсоң дагы мынакей жашнакай балдарды эр азамат кылып чоңойттуң. Азыр мындай эки келинди бир үйгө күч бардыгынын колунан келбейт. Кыздарың дагы укушуларды тилин таап, маңдайынан сылап, батаңды берип, алкап, жалкап, жашнакай кылып күтүп атасың. Качан болбосун ошо келиндериң сага жүгүнүп, жаркылдап келген кишилериңди тозуп кайра апам деп ысык чайын берип отурат. Ушунун бардыгы сөзсүз айтылып, сөзсүз башкаларга да үлгү боло турган үй бүлөсүң да. Булар капшыкта калбаш керек. Мындай нерсе кийинки жаштарга чоң сабак болуш керек. Балким өзүңө да чыгып, көптөр түшүнүп албай атса, көптөр маселесин чече албай атса, өзүңө чыгып сураш мүмкүн. Эже, менде ушундай көйгөй болуп атат үй бүлөмдө. Кандай кылсам деп, жосо кайненеме кандай кылганда сиз менен келиңиздей мамиле болот деп. Жосо уул менен эненин ортосунда. Ушундай нерсенин бардыгына буюрса, тилектер чоң, бардыгынын өтөсүнө чыгасың деген үмүт. Гүлбара айым Кыргызстанга мекенибизге жакшы барып, ага тууганыбыз менен мекенибизге болгон сагынычыбыздын баарын жазып, чериңизди жазып, жакшы эс алып кетиптерсиз. Анан дагы ошо барганыңызга жараша Даткайым деген жакшы төш белги менен сыйланып кетиптерсиз. Эми муну деле көрүнгөн адамга бере бербейт, бул дагы өзүңүзгө ошо таптыктуу деп анан сыйлап, эмгегиңизди, балким бир жакшы жактарыңызды баалап туруп анан берди да. Ошо сыйлыгыңыз кут болсун, ден соолугуңуз болсун. Ушинтип мекениңизге барып, эл журтуңуз менен учурашып, кайра келип, аман эсен жүрө бериңиз. Аманчылык болсун, балдарыңыз аман болсун, жакшы туугандарыңыз аман болсун. Бизге окшогон чоңго жакшы саналаштар менен ушундай жакшы майлуу, сүттүү, жакшы ниеттештер менен бирге жүрө бериңиз. Прекрасный награждение менен. Это такой медаль, тем более Кыргызстандан бери ажына поздравляли. Ушундай боюнча эле
глава болуп эле, главенствующий в семье болуп, ден соолукта болуп жүрө бер. Рахмат, айтканың келсин. эмне дейбиз эжекелер, ушул Гүлбар эженин жакшынакай дасторконунда таанысып отурабыз. Буга абдан жакшы себеп бар. Эженин көптөн күткөн, өзү айтып аткан 10 жылдан бери күтүп аткан улуу баласы келди. Эже үчүн бул орден эмес, медальдан дагы артык, абдан энелик чувство, абдан балкып турган мезгили. Ошо балдарыңыздын баары мээнетиңиздин аркасында мындай сиздей энелер адам өзүнүн эмеси менен эмгеги менен өзүнүн жүрүм туруму менен өзүнүн кылыктуулугу баягы элге кылып аткан мамилеси менен элдин оозуна алынат экен. Мунун баары мисалдардан келип атат да. Мына балдарына келди, үй алып атат, неберечүүлөр балдарды үйлөндүп жайланып неберечүүлөр күтүп, мынандай тегеректе отурган адамдар анан сый, бул жердагы сый эмес, Кыргызстанга барып дагы бир сыйлык алып келип успеть этип аткан адамдарга чын эле таазим. Мен действительно ушундай Гүлбар эже менен тааныш болгонума, ушул эженин бияка Филадельфияга биринчи келген күнүнөн баштап таанышып болгон деп алып жүргөн мен абдан сыйынсам да. Ушундай тегеребизде жакшы адамдар, жаңы кошулуп аткан эже, эжем бар, биринчи келген кыргыздардан кишилер бар. Андан кийинки келип кошулган кыргыздар биз болуп атабыз да, баягы журттугандарыбызга келип, анан ушул коомду аралашып адам өзүнүн эмеси менен айтып атпайм, кыз жору менен бир жерден сурут чыгат экен да. Себеби адамдын өзүнүн мүнөзү ошол. Мисалы үчүн Гүлбар эже жок, мына жерде даже мындай эм спартакиада бул абдан чоң нерселер. Ошол жерде Гүлбар эже жок, как будто сен бир жетим бала сыяктуу болуп каласың. Чын эле. Ушул Филадельфиянын намысы үчүн тим эле ооздукту алып салып, ушундай баардык нерселер баягы чын эле жан дили менен күйүп эме алган адамдар мындай чамдар. Элдин алдына чыгып сүйлөгөн киши да болот, сүйлөй албаган киши да болот. Мен мисалы үчүн элдин алдына сүйлөй албайм. Эже сыяктуу мындай көкжал эме качеством жок да. Бирок бул киши бардык жакка барат. Маңдайынан баягы астына койгон максатка жетиш үчүн бүт бардык нерсени коет да, баягы. На кон поставить всё дегендечи, бирок ошону жетип, бийликти алып, же болбосо ошо жеңишти алып, ушундай эме кылганга абдан духу жетет да. Ошо эже ушунуңуздан тайбаңыз. Биздин арабызда ушул урмат сыйга ээ болуп эле дайыма ушундай жайнап балдардын арасында жакшынакай жүрө бериңиз. Сагындагы ден соолук сизге. Ошо чын дилибизден, чын жүрөктөн айтылган сөздөр. Мыйракка тааңыз күт болсун. Буюрса 10 жылдан бери күткөн балаңыз келди. Бул аябай жакшы нерсе. Кудай буюрса ден соолукта болуп, ишиңизге ийгилик. Биз мына артыңыздардын келаткан жаш буундарга үлгү болуп жүрөсүз ар дайым. Ошо сиздердин артыңыздардан жүрүп, жакшыга жанаша деген сөз бар. Ошол араңыздарда эле жүрүп, ошол айткан сөздөрдүн баары кабыл болсун. Орденіңіз құт болсын. Бұл деген жалғыз орден болбой жана айтып кеттім ғой. Эми бриллиант тақпай, оң жағыңызда даланың орденінің түртүрі болсын. За все заслуги бұйырса. Қолдан келсе, Америкадан деле американский орденді алып қойыңыз арасына. Бұйырса. Ошо ортоңузда аман есен, өмүрүңүз uzun болсун, балдарыңызга келечеги кең болсун. Сизге ден соолук, наныңыз құт болсун. Таткайым деген аялга тартыктуусуз, сизди көрүп аркаңыздан могу элиңде күндөр болот. Азыркы видеосу айткандай күндөн бир шаңыракта элиңди батыршы коюбуз. Анын ойлойм, сиздер жакшы болгон үчүн элиңди батышып жашап атат. Бизге де жөнүш болсун. Ошо аманчылык баарыбызга, баарыбыздын асманыбызды ачып, үйүбүздө тынччылык, элибизде Allah'tan bir geçiyoruz. Sen bu kızlar Haydi,
жетебиз, дасторкону жакшы жайып турсун. Баарыбызга аманчылык, топчулук, бакчылык, ойлогон максатка жетели. Ошо келиндериңерге рахмат. Так вкусно все приготовили. Колуңарга береке. Биринчиден бар эже ден соолукта болуңуз ар дайым Кудайым колдоп сизди ушинтип жакшы иликтени дагы жете бериңиз. Балдарыңыз бактылуу болсо, сиз да бактылуу болсуңуз. Ошол балдарга бата берип эле өзүңүз ыраазы болуп, дагы неберелүү болуп, Жылдыз Күнүшай молодцы. Сиздер бактылуу болгула өкүнүз. Анан силерге да баары чоң рахмат. Ошо Кудайга шүгүр, мен аябай Кудайга ыраазымын, ушинтип балдарым баардын чоң башы бирегейип, качан ушу 4 бала бир үйдүн бир түндүктүн алдында бирөө качан баарыбыз чогулабыз деп жүрдүм эле. Кудайга шүгүр ошол күнгө келдим. Ошол күндү күткөнчө мына эми Америкага келгенибизден 10 жылдан аштык го. Анан ошо келатканда ошо ата бабабыз көрбөгөн билбеген жерден көп деле айтам, дагы деле бир жолу айтсам ачкычы болбос. Ушундай жерге келип алып, ушундай силерге окшогон адамдар менен дасторкондош болуп, замандаш болуп, курбу курдаш болгонго бир миң мерте ыраазымын да. Ушундай жакшы каерде болбосо баягы жаңырганда баардык эле сурай берет го америкалыктар кандай кимдей деп. Ой, ушундай жакшы адамдар. Азайга шүгүр ошо жылдын ичинде мына 3 келиндүү, 4 неберелүү болдум. Кудайга шүгүр. Ооба. А эң негизгиси эле баягы өзүңдүн айлана чөрөңө жараша экен да. Ошо айлана чөрөбүздө ар кандай адамдар, ар жактан келген адам бар, ар мүнөздүү адам бар. Ар бириңер жөнүндө айта берсем деле өзүнчө бир чоң тарых. Негизи деген бул медаль деген бул болгон эле бир көңүл экен. Ошол медальга бар марта туктусуңар. Андайын 10-уна таттысыңар. Баарыңарга да чоң рахмат, ушинтип көңүл буруп, убактыңарды биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп аткандарга, силерге да баардык эң нерсе үй бүлөлүк бакыт каалайм. Энелерибиз барса энелик бакыт каалайды каалайм. Ошо өзүбүздүн жетишкендигибиз бизге эчтеке деле эмес, балдарыбыздын жетишкендиги биз үчүн бир чоң сыймык экен да. Балдарыбыз баатыр аман болсун. Кудай Таала бизге балдарыбыздын жакшылыгын гана көрсөтсүн. Ошо жакшылыктарда баарыбыздын чогуу тойлордо аманыз алтсаңыз аман күлүп жайнап, ошо жалаң эле жакшылыктарды насип этсин. Баарыңарга кааларым ден соолук, бакыт каалайм. Анан ынтымак ортосунда ынтымак үзүлбөсүн. Жылдан жылга азайбай көрөйлүк баарыбыз тең. Анан эми алдыда келаткан эми спартакиадасы аман эсен жашына кагылып биримдикти өткөрө алайлы. Анан алтындай кыздарыма, келиндериме, мен мисалы келин деп деле көч аттынан айтам да, баягы өзүм кыздарымда көмүп калганда аттарыма ушуларга чоң рахмат. Негизи баягы баары бир деле баягы балдарыбыз эркек балдар менен баары келиндердин ортосу эбеси. Эгерде келиндерим ынтымактуу болбосо мен балдарым эч качан ынтымактуу болбойт. Ошон үчүн мен ушу келиндерим ынтымактуу болгондо мен аябай сүйүнөм. Ошо боюнча кала бергиле алтындарын. Мен баарыңарды жакшы көрөм, силер менен сыймыктанам. Жакшы көрөм. Силер барсыңар, менин балдарым бар, неберелерим болот, Кудай буйруса ошолор аман болсун. Ар бир үйдө ушундай жакшылыктар болсун, а? Алтындарым, рахмат силерге. Счастливая. Келиңиз. Кудайга ыраазыбыз. Касмабызда кайрысына берсе. Сүт очабыз. Касмабызда эми жакшылык ажайбызсын. Бала чыкканыңыз менен аман эсен болуңуз. Оогуңуз устуу болсун, оюңуз сүттүү болсун, келиниңиз эптүү болсун, керегиңиз кептүү болсун, бай батасын берсин, бактылуу бай болуңуз, окуп туткунуңуз өссүн, өзүнчө шаар болуңуз.